Салам достор, сиздер менен көптөн бери көрүшө элекпиз. Ушул сыяктуу видеолор чыга элек болчу. Бүгүн убакыт таап атайын сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин деген ойдо тартып жатам. Бүгүн суроо жооп тартпакпыз. Сиз берген Instagram'дан жана YouTube каналдан берген суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Дайрекке келген каттардын саны аябай көбөйүп кеткендиктен ушул видеону тартууну чечтим. Бүгүн буйруса жок дегенде бир 30%-ына жооп берем деген ойдомун. Суроолордун арасынан тандап эң кандай десем туура берилген жана кызыктуу болуп берилген суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Эгерде сиздердин сурооңузга жооп албаган болсоңуз, анда төмөндөгү буга чейинки тартылган суроо жоопту көрүңүз. Ошол жакта жооп берилген. Баштасак болот. Анын астында айта кетчү нерсе, ушул менин Айдана TikTok каналыма катталганды унутпаңыз. Досторуңуз менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Дагы суроолор болсо комментарийге калтырыңыз жана ушул видеого лайк басканды унутпаңыз. Биринчи суроодон баштайлы. Мен азыр сразу эле бул жактан дайректен ачып алып эле окуп, ошол эле учурда жооп бере берем. Саламатсызбы? Мен да Америкага баргым келет. Кантип турмушка чыгып кетсем болот дейт. Ушул сыяктуу 2-3 суроо келди, бир эмес. Турмушка чыгып Америкага кантип кетсем болот деген жаш кыздар жазып жатат. Буларга өзүмдүн оюмду айта кетсем. Ушу жаш кыздарга айтмакмын, турмушка чыгып кантип кетем эмес, өзүм кантип кете алам деген суроого жооп издеңиз. Билимге умтулуңуз, өнүгүңүз. Турмушка чыгуу менен жакшы жашоого сизге эч ким кейпилдик бербейт. Ошондуктан биринчи орунга билимдүү болуңуз, кругозоруңузду кеңейтиңиз, өзүңүз кылганга аракет кылыңыз, өзүңүз ийгиликке жеткенге аракет кылыңыз. Билим алууда бала, кыз деп бөлүнбөйт. Кыздар дагы, балдар дагы бирдей билим алууга татыктуу жана бирдей мүмкүнчүлүктөр бар азыркы жашоодо. Ошого мен айтармын кыздарга, билимге умтулуңуздар. Турмушка чыгуу бул жашооңуздагы эң жакшы жетишкендик болуп калбасын. Турмушка чыгуу керек, бирок бардык нерсени мен айтам өз убакыты менен болгон жакшы. Билимиңизди жогорулатып, кругозоруңузду кеңейтип, көптөгөн проекттерге катышыңыз, окуңуз. Ошондо билимдүү адамдар менен таанышасыз. Билимдүү адамдар менен өзүңүздү курчайсыз. Ошолордун арасынан өзүңүзгө туура келген, жашоодо бир максатты көздөгөн, жашоону кызыктуу кылып жашаган адамдар менен жолугуп, ошондой адам менен өмүр сүрөсүз. Ошондой адамга турмушка чыгасыз. Ошондо сиз бактылуу болосуз. Бүт нерсеге чогуу жеткенге аракет кылыңыздар. Азыр мен дагы көп угуп калам. Кыздарда, көп кыздарда, бардыгы деп айтпайм, көпчүлүгүндө ушундай максат бар. Удачно выйти замуж деп коет го. Балага турмушка чыгып атканда бардыгында критериялар бар. Машинасы болуш керек, үйү болуш керек, анан туруктуу жумушу болуш керек деген. Биринчи орунда сиз эмне кыла аласыз? Ошого жооп бериңиз. Сиз ошондой адамга татыктуусузбу? Ошого жооп бериңиз. Анан ошондой адамга татыктуу болгонго аракет кылыңыз. Бардык ошо үйдү дагы, машинаны дагы, туруктуу жумушту дагы биз өзүбүз кылып алсак болот. И ошол эле учурда ошол нерсеге чогуу жетсек болот. Ошого үй бүлө куруп атканда үй бүлөдө адамдын потенциалына караңыз. Ошол адам экөөңөр чогуу үй бүлө кура аласыздарбы? Ал адам менен бир үйдө жашай аласыздарбы? Ал адам билимдүү болсо, сиз дагы билимдүү болуп, татыктуу балдарды тарбиялай аласызбы? Ошондо гана мен ойлойм жакшы команда болот. Түгөйлөр жашоодо команда болуп жашаш керек деп ойлойм. Бардык аспектте. Үй бүлөдө, жумушта, көчөдө жүргөндө, саякат кылып жүргөндө, бала тарбиялоодо бардык нерсени түгөйлөр бири-бири менен бөлүшүш керек. Эркек киши сөзсүз түрдө үй бүлөгө жана тиричиликке жардам бериш керек. Бала тарбиялоодо жардам берип, салымын кошуш керек. Ошол эле учурда кыз кишилер дагы күйөөлөрүнө жардам берсе болот. Бизнесте
бюджетте деп айтса болот, бардык нерсеге чогуу жетүү бул өзүнчө бир бакыт. И ошол эле учурда аялга бир башкача бир сезим алып келет, независимый сезим алып келет. Жана ошол адамга уважение өсөт. Ошого кыздар биринчиден турмушка чыгууну максат койбой, бул жашоодо жакшы адам болууга, ийгиликтүү адам болууга максат коюңуздар. Жашоо турмуш менен эле чектелип калбайт. Турмушка чыккандан кийин деле адам билимдүү болсо, билимдүү балдарды тарбиялайт. Ошого мен сизге айтмакмын, Америкага турмушка чыгып келүүнүн жолун издебей, кандай программалар менен келе аласыз, кандай окуу проекттер менен келе аласыз. Ошол жакта изилдөө жүргөзүңүз, ошол жакка аракет кылыңыз, ошол жакта билимиңизди өстүрүңүз. Бардык нерсенин өз орду менен болгон жакшы деп айтам. Мектеп учурунда мектепте жакшы окуш керек. Анан студент болосуз. Студенттик кезде окууга, билимге умтулуп, студенттик күндү жакшы өткөргөнгө аракет кылыш керек. Турмуш кура турган учурда турмуш куруш керек. Карьера кура турган учурда карьера куруш керек. Эрте эле 17-18 жашта турмушка чыккысы келип, турмушка умтулган кыздарга айтмакмын, биринчиден ментально жана образование жактан өсүңүз. Ошого чын жүрөгүңүздөн даяр болуңуз. Турмуш куруу бул оңой эмес, бала тарбиялоо бул оңой эмес. Анан независимый болуш керек бул жашоодо. Ар бир адам өзүнө ишениш керек. Ар кандай учурлар болот. Ошондо сиз жашап кете аласызбы? Балдарыңызды тарбиялап кете аласызбы? Мен адамдарды андайга чакырбайм жаман нерсеге. Независимый болгула, күйөөңөрдү укпагыла же ажырашкыла деп эч качан айтпайм. Үй бүлө аял кишиге дагы, кыз кишиге дагы биринчи орунда болуш керек. Бирок биринчи орун эркек үчүн эле, анан аял үчүн эле эмес, экөөнү тең биринчи орунда болуш керек. Үй бүлөнү чогуу алып кетсе, бири-бирине чогуу колдоо көрсөтүп, жардам берсе, эки адам тең карьерада дагы жакшы ийгиликтерге жетише алат. Ар бир адамга колдоо керек. Жана ошол эле учурда аракет дагы керек. Үй бүлөнү бекем куруш үчүн аял кишинин эле моюнунда эмес, эркек кишинин дагы моюнунда болуш керек. Ошого ар бир адам билимдүү болсо, билимдин артынан уважение келет. Өзүнө биринчиден адам өзүн сыйлаганды үйрөнөт, өзүнө баа бергенди үйрөнөт, өзү эмнеге даяр экенин, эмне кыла алар экенине көзү жеткен адам болот. Ошондо башка адамдар дагы, ошого окшогон билимдүү адамдар дагы ошого тартылып баштайт. Ошондуктан биринчиден өзүңүздү билимдүү кылыңыз, өзүңүздүн чөйрөңүздү билимдүү, кругозору күчтүү, аракетчил адамдар менен курчаңыз. Анан өзү эле ошондой адамдар сизге тартылып, бактылуу жолго түшөсүз, бактылуу жашоонун жолуна түшөсүз деген үмүттөмүн. Азыр кийинки суроо. Саламатсызбы Айдана? Бишкектеги курстардын бирине жазылайын деген, бирок коркуп жатам. IT мектеби же меники эмеспи билбей жатам дейт. Ушундай суроолор дагы аябай көп. ITге кызыгып жатам, бирок меники эмеспи, 6 ай окугандан кийин мага жакпай калса, таштап койсом эмне болот деп сурагандар бар. Бир кеңеш айтмакмын. ITни сынап көрүш үчүн, сиздики экенин билиш үчүн аябай жөнөкөй тилдер бар. Анын ичинде HTML, CSS деген тилдер бар. Ошол тилди үйрөнүш үчүн, эгерде убакыт кетирсеңиз, 2 жуманын ичинде бир вебсайт жасасаңыз болот. Эң простой вебсайт. HTML-ды үйрөнсөңүз болот, CSS-ди үйрөнсөңүз болот. Билбей жатсаңыз, ошодон баштаңыз деп жооп айтмакмын. 2 жума убактыңызды аябай, 6 ай убакыт кетиргенден көрө. HTML менен CSS-тин башталгыч уровенин үйрөнүп көрүңүз. Эгерде ошого кызыгып, өзүңүзгө бир жөнөкөй вебсайт жасаганга мүмкүнчүлүк болуп, ошону дагы уланткыңыз келип, күчөткүңүз келсе, анда IT жаатынын ичиндеги программирование сиз үчүн экенин билинет. Ошодон баштаңыз деген кеңеш бермекмин. Саламатсызбы? Сизден кеңеш сурап, суроолорума жооп берет деген үмүттөмүн. 11 класстын бүтүрүүчүсүмүн. Айылда турам. IT тармагына кызыга баштадым. Айылда турганым үчүн маалыматым азыраак болуп жатат.
ОРТден кошумча английский жана математика тапшырсам болобу? Менин математикам анча эмес дейт. Жакшы суроо экен. Жана эрте сурап жатканына сүйүнүп жатам. ОРТге азыртадан баштап даярданып баштаптыр. Эгерде азыр бүтүрүүчүлөр мени көрүп жатса, азыртадан баштап ОРТге даярданыңыз, азыртадан баштап аракет кылыңыз. Математикасы жок деле жакшы айтишник болсо болот, жакшы программист болсо болот. Математиканын кандай деңгээлде кереги бар деп көп сурашат. Университетте, колледждин программаларында математикага көбүрөөк басым жасалган. Эмнеге дегенде, эми математика ошо программированиянын бир неотъемлемый часть деп коет, ошондой болуп калган да. Бирок математиканы бешке билбей деле жакшы программисттер бар. Ошого эч ойлонбоңуз. Бардык нерсе практика, опыт менен келет. Бүтүрүүчүлөргө кайсы предметтик тестти тапшырыш керек деп сурап жатат. Эгерде IT жаатына тапшырам десеңиз, английскийди тапшырбай эле коюңуз. Английскийдин ордуна физика, математика, ошо 2 сабакты тең алсаңыз болот, же экөөнүн бирөөнү тапшырсаңыз болот предметтик тест катары. Эмнеге дегенде, ошо сабактар алынат ОРТде. Ошол сабактардын баалы кошулат. Английскийиңиз жарабай калат. Английскийди өз алдынча үйрөнсөңүз болот. Ар бир айтишник англис тилди билсе, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат, көптөгөн чоң ири компанияларда иштегенге жолдор ачылат. Ошон үчүн англис тилди үйрөнүш керек дейт. Анан код үйрөнүп жатканда код англис тилинде жазылат, сөздөр англис тилинде болот. Ошого англис тилди көптөр ойлойт жакшы деңгээлде билиш керек экен деп. Английскийди билбей туруп деле код үйрөнсө болот, программист болсо болот. Болгону сиз международный маркетте иштей албай каласыз. Ошого азыртадан баштап физика, математика жана англис тилди өз алдынча үйрөнүп баштаңыз. Жана ОРТге азыртадан даярдансаңыз, сизде бюджетке тапшырганга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Саламатсызбы? Менин атым. Сиз IT тармагында окуп билим алган экенсиз. Кайсыл жерде билимди алдыңыз эле? IT боюнча чет өлкөдө окусам болобу? IT тармагы боюнча чет өлкөдө окуп, иштеп жашагым келет. Кайсы жерден англис тилин үйрөндүңүз эле дейт. Мен жөнүндө видео бар YouTube каналда. Ошол жерде айтып бергем. Кайсыл жерде окугам, кантип окугам, стажировканы кантип өткөм, кандай кыйынчылыктар болгон, кантип интервьюдан өткөм, бардыгын бөлүшкөм. Ошол видеону көрүңүздөр деп сунуштамакмын ушундай суроого. Жана англис тилин кантип үйрөнгөм. Ошол жөнүндө дагы видео тарткам. Жана өзүмдүн кеңештерим менен бөлүшкөм. Ошол видео сизге туура келет. Ушул видеонун ылдыйына 2 видеого тең ссылка коюп коем. Эгерде кызык болсо, ошол видеолорду да көрүп койсоңуздар болот. Как вы все это добились? У меня тоже есть такая цель. Скоро наступит, я добьюсь. Желаю вам успехов. Пишет мне это начинающий девелопер, full stack девелопер экен. Кыргызча эле жооп берейин. Бунун баары эмгек менет менен келди десем болот. Биз эми карьерабызды баштап жаткан адамдарга киребиз. Алдыда дагы көптөгөн челлендждер бар биз үчүн, көптөгөн пландар бар, проекттер бар. Биз билгенибизден дагы билбеген нерсе көп деп айтам ар дайым, особенно технология жаатында. Болгону эмнеге көңүл буруш керек, ошол жөнүндө айталам. Талыкпай эмгек жасаш керек, аракет кылыш керек, туура максат коюш керек. Туура максатты ошо эң негизгиси максаттан башталат экен. Максат коюш керек, анан ошо максатты ишке ашырыш үчүн талыкпай эмгек, аракет керек экен. Анан ошондо environment, сиздин айлана чөйрөңүз сизге дагы жардам берип баштайт экен. Ошону унутпаңыз. Ар бир жакшылыкка, ар бир ийгиликке талыкпаган эмгек менен жетишсе болот. Ар бир эмгектен үзүрү болот деген ишеничтемин. Ошого эмне максат койбоңуз, аракет кылыңыз. Ар бир нерсеге аракет менен жетсе болот. Саламатсызбы Айдан эже? Менин атым. Айдан эже, мага кеңеш берип коюңузчу. Мен азыркы учурда КГУда укук башкаруу факультетинде окуйм. 3-курсмун. Бирок бул окууну мен өзүм кызыгып тандаган эмесмин. Акем тандап берген. Ошол убакта сиздей кеңеш берген адам болбогон.
болгон эмес эле. Азыр бул окууга кызыгуум жок. Сиздин бул Instagram баракчаңызды таап алганымдан бери IT багытына кызыгып калдым. Азыр КГЮА дагы окууму таштап IT программист курстарына эле тапшырсамбы деп жатам. Кеңеш берип коюңузчу. Анан дагы сиздин үй бүлөңүздү көрүп англис тилине кызыгуум күчөдү. Анан үйрөнүп жатам дейт. Аябай сонун суроо экен. Мындай суроолорго кантип жооп беришимди дагы билбей калам. Окууңду ташта деп айтыштан дагы ойлоносуң да, эми 3 жыл окуп калыптыр. Эртең программированияны баштап алса, жакпай калса эмне болот? Өзүнүн биринчи окуундай болупчу. Англисче сонун сөз бар, choice деген, выбор. Ар бир адам өзү жыйынтык чыгарыш керек, өзү тандаш керек деген ойдомун. Как совет катары кабыл алышы мүмкүн, бирок менин жообум менен эле чектелип калбаш керек. Изилдеш керек, башка жактарды да көрүш керек, окуш керек, кызыгуусун тандаш керек. Адамдар ар түрдүү. Бирине медицина жагат, бирине юрист болгон жагат, адвокат болгон жагат, бирине экономист болгон жагат. Кээ бирки адамдар чынында айтиге кызыгат. Мен бул жигитке эмне деп айтмакмын? Англис тилде окуганды таштабаңыз. айтиге окусаңыз дагы, окубасаңыз дагы, келечекте программист болсоңуз дагы, болбосоңуз дагы жашоодо керек болот. Жок дегенде чет өлкөгө саякатка чыкканда керек болот. Международный компаниялар менен иштегенде керек болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө англис тилде окуңуз. IT жаатында айта кетсем, окууңузду таштап окусаңыз болот. Эгерде IT-ни чынында чын дилиңиз менен серьезно кабыл алып, ушу information технология жаатында карьера курам десеңиз. Келечекте сизге диплом керек болуп калышы мүмкүн. Жок дегенде КГЮАныкы. Ошондуктан окууңузду IT-ге которуңуз деп айтмакмын. Балким 1 жыл же 2 жыл жоготушуңуз мүмкүн. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, каражат жагынан дагы, убакыт жагынан дагы. Заочныйга которуп окууңузду IT жаатында, компьютер сайенсты тандайсызбы, прикладная информатика, математиканы тандайсызбы, ушу IT жаатында болсун. Жана IT багытынан өзүңүзгө кесип тандаңыз. Ким болгоңуз келет? Бул IT жөн эле бир багыт. Мен ар дайым айтам, IT-нин ичинде жүздөгөн кесиптер бар. Ошол кесиптин бирин тандашыңыз керек. Data scientist болгоңуз келеби, программист болгоңуз келеби, cloud engineer болгоңуз келеби, DevOps engineer болгоңуз келеби, аналитик болгоңуз келеби балким. Биринчиден ошондой изилдөө жүргүзүңүз, research кылыңыз. Кайсы кесиптин ээси болгоңуз келет? Анан ошо кесипке байланыштуу курс караңыз. Онлайн, офлайн, курска барасызбы, же өз алдынча окуйсузбу? Интернетте дагы аябай чоң библиотекалар бар, чоң сайттар бар. Бардык кесипти азыр онлайн үйрөнсө болот. Ар бир адамдын өзүнүн аракетинен. Ошондой ыкманы колдонсоңуз болот. Анан 6 айдын ичинде сиз заочно окуй бересиз дагы, ошол эле учурда стажировка өтүп, практика кылып, карьера куруп чогуу алып кетсеңиз болот. Анан бир убак келет, амбициозный адам болсоңуз, карьераны жакшы куруп, өйдөгө жылам десеңиз, диплом керек болот ошол жерде. Ошол убакка чейин мен ойлойм, буйруса сиз окууңуздагы дипломду алып, ошо дипломуңуз сизге кызмат кылат деген ойдомун. Ушундай варианттарды сизге кеңеш катары айтмакмын. Эң негизгиси research кылыңыз. Ар бир адам өзү research жасаш керек. Ошондо көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Адан сырткары кесиптер боюнча айта кетейин. Менин постторум бар, же болбосо толук макала бар Азаттыкта. IT-деги 30 эң популярдуу багыттар жөнүндө жазылган, алардын маяналары жөнүндө жана кыскача билдирме жазылган. Ал адис эмне жумуш кылат? Ошону да окуп көрүңүз, балким ошо 30 кесиптин арасынан сизге бири жагып калар. Саламатсызбы? Мен бир нече суроом бар эле. Оор болбосо жооп берип коесузбу? Мен быйыл бүтүрүүчүмүн. Бул кесиптин ээси болуш үчүн мен алдын ала кандай даярдык көрүшүм керек? Кайда барып тапшырам? Каражат жагы кандай болот? Суранам, жооп берип коюңузчу дейт. Айтмакмын, ар бир адам суроо берерден астында так суроо бергенге аракет кылыш керек, толук кандуу жооп алыш үчүн. Бүтүрүүчү экенсиз, ОРТге даярданыңыз, же болбосо чет өлкөдөгү
университеттерге тапшырам десеңиз, анда TOEFL-га даярдаңыз деген эле кыска жообум бар. Мен сизди 11-дө бүтүп алып иштеңиз деген кеңешти бербеймин. Ар бир адам билим алыш керек, толук билим алыш керек. Билимдин гана артынан жакшы жашоону жашаса болот деген ишеничтемин. Ошого ушундай жооп бермекмин. Анан эмнеден башташым керек, кайсыл жакка тапшырам деп жатасыз, аны өзүңүз изилдешиңиз керек. Кайсы кесиптин ээси болгоңуз келет? Сиз кесипти да жазбаптырсыз. Эгерде ОРТге даярданам десеңиз, IT жаатын жөнүндө жооп берейин. IT жаатындагы кесипти тандайм десеңиз, анда математика, физиканы даярдаңыз. ОРТде предметтик тест катары, дополнительный предметтик тест катары ошо 2 сабак алынат. Азыртадан даярдаңыз. Адан сырткары эң негизгиси основной тестке жакшы даярданыңыз. Основной тест бул өтө маанилүү. Основной тестиңиз күчтүү, балыңыз жогору болсо, предметтик тестти жок эле бюджетке тапшырса болот. Акысыз билим алганга аракет кылыңыз. Акчаңыз барбы, жокпу, даже ата-энеңиздин канчалык көп акчасы болбосун, акысыз билим алуу бул ар дайым жакшы. Ошого ар бир адамдын ал нерсе колунан келет. Туура убакытта эрте даярданып баштаса. Акысыз билимдин артынан умтулуңуз, ошого кеч эмес. Эми биринчи чейрек бүтүп жатат, сизде алдыда дагы 3 чейрек бар. 3 чейректе 3 сабакка көңүл бурсаңыз, сизде жакшы мүмкүнчүлүктөр болот. Балким Манаска акысыз окууга өтүп каларсыз. Же болбосо чет өлкөгө окууга өтүп каларсыз. Адан сырткары англис тилин үйрөнүңүз. Айылда болосузбу, Бишкекте болосузбу, айырмасы жок. Чет өлкөгө чыгам десеңиз, международный компанияларда иштейм десеңиз, сөзсүз түрдө тил керек болот. Гавайи жөнүндө сурап жатат. Вы туда надолго переехали? Не жизнь, а сказка, особенно деткам дейт. Рахмат. Биз ушул суроого жооп берип кетейин Гавайи боюнча. Биз Гавайиге азырынча апрель айына чейин келдик. Ошо кышты, ушул жакта кыштайлы деген ой максат менен. Апрелден кийин да көрөрбүз. Балким кайра Чикагога кетебиз, балким башка штатка кетебиз. Аны убакыт көрсөтөт. Азырынча бизге аябай жагып жатат. Бул жерде кандай десем, жашоо башкача нукта өтүп баратат. Эртең менен иш, түштөн кийин эс алуу. Мындай айтканда, эс алууда жүргөндөй эле болуп жатабыз. Сиз айткандай, балдарга аябай жагып жатат. Климаты, кумда ойногону, океандын жээгинде сууга түшкөнү, бардык жагынан бизге үй бүлөбүзгө аябай жагып жатат. Меня зовут. Я посмотрела ваше интервью с Эльнурой и очень вами восхищаюсь. Мне приятно, что наши девочки в чужой стране такие сильные, успешные и независимые. I'm looking up to you. Ой, как приятно. Я живу в Милуоки, штат Висконсин. Просто хотела поделиться с вами моими впечатлениями после просмотра. Вот такие письма меня мотивируют. И после таких писем хочется снимать все больше и больше, делиться, потому что это такое приятное чувство, когда ты кому-то просто помогаешь, кого-то просто так мотивируешь или просто направляешь в правильное русло. Спасибо за такие теплые слова, мне очень приятно. Я и вам всем желаю, что вы желаете мне вдвойне, втройне, да, чтобы у всех было такие возможности, такие успехи, и не останавливайтесь на этом. Я всегда говорю, будьте выше меня, добивайтесь больше успеха, чем я буду только рада. Кийинки суроо. Саламатсыз Байдан эже, менин атым. Сиз мага кеңеш бере аласызбы? Азыр мен 10 класста окуйм. Келечекте программист болуп, кийин IT тармагы боюнча кетсемби деген ойлорум бар. Неден башташым керек? Эркебек Байкеден сурасам, англис тилин билбесең, англис тилин үйрөнгөндөн башта деп кеңеш берди дейт. Жооп берип коесузбу? Суранам, жообун күтөм дейт. Биринчиден, эрте ойлонуп баштаганыңыз аябай кубандырат. 10 класста экенсиз, сизде бардык нерсе алдыда. Экинчиден, Эркебек Байкеңиз туура айтыптыр. Мен дагы Эркебекке кошулам. Англис тилди үйрөнүңүз. Англис тилди канчалык эрте үйрөнүп баштасаңыз, ошончолук чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Азыр мен сизге айтпаймын, бир программированияны үйрөнүңүз, JavaScript'ти, Python'ды баштаңыз деп.
англис тилден баштаңыз. Ошо англис тил аркылуу сиз көптөгөн программаларга катыша аласыз, көптөгөн проекттерге катыша аласыз. Ошонун артында чет өлкөгө акысыз окууга кеткенге да мүмкүнчүлүк болот. Анан азыртадан TOEFL-га даярданыңыз. TOEFL-ыңыз канчалык жакшы деңгээлде тапшырсаңыз, высокий балл менен, чет өлкөдө акысыз окуганга ошончолук көп мүмкүнчүлүк болот. Азыр 10 класс экенсиз, мына 1 жыл 11 класска чейин тынымсыз англис тил үйрөнсөңүз, жакшы жыйынтыктарга жетесиз. Адан сырткары ошо кесип тандоо боюнча, англис тил боюнча ар кандай марафондорго, конференцияларга, онлайн проекттерге катышыңыз. Азыр Кыргызстанда дагы пандемияга байланыштуу жакшы мүмкүнчүлүктөр болду. Көп нерселер онлайн болуп калды. Айылда отуруп алып деле шаардагы конференцияларга, митаптарга, нетворкингдерге катышсаңыз болот. Азыр интернет өнүккөн үчүн дүйнөдөгү белгилүү жана жакшы ийгиликтерди жараткан кыргызстандыктар, мекендештерибиз өзүнүн опыттары менен бөлүшүп баштады. Ошолорду калтырбай көрүңүз жана ошолорду фоллоу кылыңыз. Туура адамдарды Инстаграмдан, башка социалдык барактардан ошолорго катталып, мындай кандай десем, тыгыз байланышта болуңуз. Жаңы проекттер болсо ошолорго катышыңыз. Эң негизгиси быйыл күчүңүздүн баарын, убактыңыздын баарын тил үйрөнгөнгө жумшаңыз. Жана ошого байланыштуу бардык нетворкторго, митаптарга, конференцияларга катышканга аракет кылыңыз. Ошондо сизде бир идея пайда болот. Анан студенттер бөлүшөт. Бул мамлекетте, ушул университетте акысыз окуганга ушунча орун, место бар дейт. Анан же ошол сыяктуу нерселер болот. Европада акысыз кантип окуса болот, Америкада акысыз кантип окуса болот деген, кандай десем, прямой эфирлер, онлайн встречалар бат-баттан эле болуп турат. Ошолорду көрүп, ошол жактан дагы маалымат алыңыз. Чет өлкөгө чыгыш үчүн сөзсүз түрдө тил керек. Привет, Айдана, меня зовут, я из Кыргызстана, узнала, что вы помогаете айтишникам. Я сейчас учусь на курсах JavaScript, не могу понять одну тему по ООП. Здравствуйте, кыргызча эле жооп берейин, ушундай суроолор көп, мага жардам бериңизчи деп түшүнбөй жатам дейт. Эми жардам бергенде мен ар бир адам менен отуруп алып индивидуально сабак өтпөйм. Же болбосо кодундагы бир ошибканы оңдоп отура албайм. Өзүңүздөр билесиздер, убакытым аябай тар. Үй бүлөм, балдарым, жумушум дегендей. Маалымат берем. Ушул сыяктуу видеолорду тартам. Кесибин тандай албай жаткандарга багыт көрсөткөнгө жардам берем. Анан общий суроолоруна жооп бергенге аракет кылам. Эмнени тандаш керек, эмнеден башташ керек деген сыяктуу. Сиздин сурооңузга эми кандай десем, менин видеолорумду көрүңүз, дагы суроолор пайда болсо IT жаатында. Сиздин курстагы болуп жаткан проблемаңызды агайыңыздан сураңыз деп айтмакмын. Агайыңыз отуруп түшүндүрүп берет. Ошол темага кайра башынан окуңуз ошо теманы. Курсташтарыңыздан сураңыз. Же болбосо ошо чогуу проект кылып жаткан адамдардан, менторлоруңуздан сураңыз. Эми бул курста проблема окуу жаатында, ошо программада кыйынчылыктар болуп жатса, сөзсүз түрдө агайдан сураш керек. Мен сиздерден үй бүлөңүздөрдү идеал тутам, ийгилик дейт. Чоң рахмат. Үй бүлөмө, балдарыма айткан ар бир жакшы сөздөрүңүзгө терең ыраазычылык билдирем. Бардык айткан адамдардын үй бүлөсүнө дагы бакыт каалайм, ийгиликтерди каалайм. Айдана эже, кандайсыз? Сиздин IT багытында жараткан ийгиликтериңизге аябай суктанам. Биз жаш үй бүлөбүз. Өзүм инженер-программист адистигин аяктаганмын. Мен да сизге окшоп чоң компанияларда иштегим келет. Америкага барып иштөөнүн жолбору менен кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы? Азыр JavaScript программасын үйрөнүп пландап жатам. Жакшы кесиптин ээси экенсиз. Бул уже кандай десем, бир тепкич башкаларга салыштырмалуу алдыдасыз дегенди билдирет. Үй бүлөм айткан сөздөрүңүзгө рахмат. Мен YouTube'га ушул тууралуу видео тарткам. Кантип стажировкага Америкада жумушка кирсе болот, кайсыл кандай сайттардан жумуш издесе болот, эмне кылыш керек, интервью процесси кантип өтөт,
Адан сырткары ошо жумуш издегенде эмнеге көңүл буруш керек деген суроолордун баардыгына төмөндөгү видеолордо жооп бергем. Ошол видеолорду карап, названиясын эле темаларын окусаңыз түшүнөсүз. Ошол видеолорду көрүп чыгыңыз деген кеңешимди бермекмин. Саламатсызбы Айдана, сиз менен кантип байланышсам болот? Суроом бар эле. DV 2021 жана IT тармагында сурасам болобу? Рахмат дейт. Ушул жака жазыңыз. Ушундайлар аябай көп. Суроо берсем болобу деп суроондай жоопту күтүп отура берген адамдар аябай көп экен. Ошолорду да азыр кой берип салдым. Күтөм. Эгерде суроосу жазылбаса, ошол менен жооп берилбей калып кетет. Conversation кылганга менде убакыт жок. Эгерде сурооңуз бар болсо, так сураңыз. Эмнени билгиңиз келип жатат, кандай сурооңуз бар. Эгерде мен жооп бере алсам, билсем сөзсүз түрдө жооп берем, эртеби кечпи. Анан суроо берердин астында менин видеолорумду карап көрүңүз, балким ошол жакта жооп бергем. Постторумдун арасынан карап көрүңүз, ал жакта да көбүнчө көп суроолорго жооп берилип калган. Айдана эже, менин атым. Мен азыр 1-чи курста экономика жана башкаруу факультетинде окуп жатам. Франциянын Анже деген шаарында. Анан менде сизге суроо бар эле. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо жооп берип коесузбу? Мен билишимче сиз экономиканы бүтүргөнсүз. Суроо. Сизге кеңеш сурап жазуудамын. Азыр мен дагы IT багытына которулганы жатам. Же экономикада калам деген эки вариант болуп жатат. Биринчи суроо. Кандай ойлойсуз? Экономиканы улантып окуй берсемби же которулайымбы? Кеңеш бере аласызбы? Экинчи суроо. Же экономиканы улантып окуп, анан IT курсуна барып окуп алсамбы дейт. Аябай жакшы суроо экен. Ошентип жазылган суроолор мага жагат. Таанышты, сурады. Так суроолорун берди. Ушундай суроолорго жооп берген дагы мен үчүн жеңил. Кандай десем, өтө татаал суроо мен үчүн. Бирөөнүн жашообу чечилип жатат, бирөөнүн келечеги чечилип жатат жана Францияда окуп жатыптыр. Мен бир кесип жакшы, бул жаман деп дагы айткандан алысмын. Ар бир кесип биз үчүн керек, жана ар бир кесип ардактуу деп айтам. Экономисттер деле биз үчүн негизи керек, особенно кандай профессионал экономисттер. Сиздин ордуңузда мен болгондо эмне кылмакмын? Сиз айткандай биринчи вариантты колдонмокмун. Которулмакмын экономика IT жаатына. Экинчиден, сиз эмнеге кызыгасыз, кандай багытка которуласыз? Ошо да маанилүү. IT деп эле айтылганы менен багыты аябай көп деп айтам. Ошого жакшылап изилдөө жүргүзүңүз, ресерч кылыңыз. Экономиканы IT менен кантип байланыштырса болот? Ошондой окуулар бар. Ошолорду тандаңыз деп айтмакмын. IT менен экономиканы аралаштырса болот. Эгерде ал кесип сизге жакпаса, анда биротоло IT-ге өтүп кетиңиз. Ошо программированияга же болбосо data sciences жака, же аналитика жака өтүп кетсеңиз болот. Ошого мен сизге эки вариант берем. IT менен экономиканы бириктирип бир кесипти тандаңыз. Андай кесиптер бар, изилдеп көрүңүз. Же болбосо толугу менен information technology'ге өтүңүз деген кеңешимди бермекмин. Акыркы чечимди все-таки өзүңүз чыгарасыз. Гавайиде акулалар жөнүндө сураптыр. Акулалар жокпу бул жерде дейт. Акула бар. Бул Тынч океандын так ортосу болуп жатпайбызбы биз, особенно Норсурак жагында, Северный жагында. Биз азыр Северный Тихий океандын ортосундабыз. Анан акулалар дагы бар, бул жерде киттер дагы бар, дельфиндер дагы бар. Негизи сууда жашаган бардык жаныбарлар бар. Кудай сактасын деп түшүп атабыз, эми именно бизди тиштеп кетпейттер деп. Анан өтө чукур жака, өтө терең жака барбай элебиз. Көбүнчөсү мен ойлойм, серфинг кылган адамдарга бир аз опасныйраак болсо керек деп. Алар аябай чукур жагында, алыс жагында толкундарды кармап ошол жакта серфинг кылат да. Голосовой сообщение экен. Голосовой сообщенияны укканга аябай көп убакыт кетип калат, азыр укпайм. Ошондуктан суроолор болсо, сураныч жазып жиберсеңиздер, мага аябай жеңил болот жооп бергени. Мен суроолор жазуу түрүндө келсе, мен голосовой менен, эгерде личный суроо болсо, голосовой менен эле жооп берип коем. Адан сырткары мен личный суроолорду суроо жоопко окубайм.
эми ал личный болгон үчүн личный деп айтылат да. Андай суроолорго көбүнчөсү ошол личкадан эле акырын жооп берип койгонго аракет кылам. Ошого ойлонбоңуз, сиздин бардык келген суроолордун баарын эле мынтип эфирге чыгара бербейм. Саламатсызбы Айдана, мен IT тармагына абдан кызыгып жатам. Азыркы учурда Европада иштеп жатам. Жумуштан да бир аз убактым тарыраак болуп жатат. Курстарга барайын десем. Сизден кеңеш сурайт элем. Кандай онлайн курстардан окусам болот? Код эмне жана аны үйрөнүү үчүн кандай ыкмаларды колдоном? Мен үйрөнөм ушул боюнча. Бир аз маалымат берсеңиз, сизге чоң рахмат жана ишиңизге ийгилик дейт. Жакшы мүмкүнчүлүгү бар экен, тем более уже Европада экен. Өз алдынча код үйрөнсө болот деп айтам ар дайым. Жаңы баштагандарга Python тилин же болбосо JavaScript тилин үйрөнгөн жеңилирээк, чем башка тилдерге салыштырмалуу. Ошо экөөнүн бирөөсүнөн баштасаңыз болот. Адан сырткары аябай көптөгөн акысыз платформалар бар. Алардын бири Udemy, Coursera, Lynda, LinkedIn Learning, Linux Academy, Cloud Academy деген сонун сайттар бар. Эми сиз Европада экенсиз, мен ойлойм англис тилин билесиз, ошого сразу эле англис тилинде үйрөнүп баштаңыз деп. Basicтен баштаңыз, ошо basic front-end, же basic back-end, basic data sciences деп. Биринчиден сизге кеңеш катары айтмакмын. Багыт тандаңыз жана ошого байланыштуу курс алыңыз. Курсту көбүнчө ошо өз алдынча үйрөнгөндө акысыздан баштаңыз. Анан бир уровеньге келесиз, продвинутый. Анда уже акча төлөнгөн курстарды алып баштасаңыз болот. Же болбосо экинчи вариант бул буткемпке жазылуу. Онлайн буткемптер бар. Сейтек деген буткемп бар. Аябай жакшы буткемп, күчтүү буткемп. Мен билген буткемптерден бири фронт-энд инженерлерди даярдайт жана ошо чет өлкөдөгү мекендештерге аябай ыңгайлаштырылган. Жана алардын расписаниясы жакшы, иштеп эле кечинде окуса болот. Сизге окшоп убакыты тарыларга аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эмне үчүн буну айтып жатам? Өз алдынча үйрөнгөндө көбүрөөк кыйынчылыктар болот. Сиздин сурооңузга жооп берген адам болбойт. Бир жерге код жазып жатып, бир ошибка чыгып калса, аны сиз менен талкуулаган адам болбойт. Бардык нерсени өзүңүз чечишиңиз керек болот. Эгерде сизде финансовый жактан жакшы каражат бар болсо, финансы жагынан проблема болбосо, ошондой буткемпке барыңыз демекмин. Ал буткемптер кымбатыраак болот, бирок эгерде жакшы аракет менен, жакшы план менен окуп баштасаңыз, жыйынтыгы болот. Ал жерде агай болот, агай өзүнүн бир определенный убакытта кирип сабак өтөт, обратный связь болот. Сиз менен тыгыз байланышта иштеген, окуткан менторлор болот, суроолоруңузга жооп берген адамдар болот, адан сырткары группалаштарыңыз болот. Ошого ушундай эки вариантты айтмакмын. Ошонун бирин тандап окуп баштасаңыз болот. Айдан эже, кандайсыз? Суроом бар эле, жооп берип коесузбу? Какие языки программирования вы знаете? Мен өзүм DevOps инженер болгондуктан Java, JavaScript тилдерин билбейм. Аны ар дайым эле айтам, мен фронт-энд, back-end, full stack программист эмесмин да, менин кесибим башка. Менин кесибимде мен азыр кайсы тилдерди көп колдоном? Python тилин көп колдоном. Python, Terraform'дун өзүнүн тили бар. Terraform'ду күнүгө колдонобуз. Күнүмкү жумушта ошо Terraform колдонобуз. Chef колдоном. Chef'те Ruby тилинде жазылган. Jenkins аябай көп колдоном. Jenkins Groovy тилинде жазылган. PowerShell колдоном, потому что бизде Windows серверлер аябай көп. Ошол эле учурда Shell скриптин колдоном, Bash скриптин деп коет, Linux environment, Linux серверлер көп болгондуктан, Ubuntu, Red Hat, CentOS деген серверлер. Ошол серверлерде көбүнчө Shell скриптин аябай ыңгайлуу. Эксперт эмесмин, жумушту кылганга, проблеманы чечкенге жетет. Дагы үйрөнүш керек, кандай десем, билим ордундагы турбаш керек. Бир билим менен калсаң, маркеттен калып кетесиң дейт. Ошого өзүбүздү дагы жаңылап, билимди жаңылап, баргандай конференцияларга барабыз, воркшопторго катышабыз, сертификаттарды алганга аракет кылабыз. Адан сырткары мен аябай soft skillге көп көңүл бурам. Agile жагат, Scrum жагат.
ошого ITIL, Agile боюнча Scrum Master, Scrum and Agile Foundation сыяктуу сертификаттарым бар. Жана ошо Project Manager, PM, Scrum Master'дин жумуштары жагат, ошого аябай кызыгам. Ошол жаатта дагы өзүмдү өнүктүрүп турам. Балким келечекте Scrum Master болуп кететирмин, Project Manager болуп кететирмин деген ойдо. Бирок азырынча андай пландар жок. Soft skill'ды мен ойлойм ар дайым керек деп. Communication'га мындай күчтүү болуш керек ар бир адис деп ойлойм. Ошол жака жакшы жардам берет. Здравствуйте, наблюдаю за вами, очень нравится ваша семья. Могу я вас спросить, какие курсы проходили и где учились на программиста? Спасибо. Я училась на IT в Чикаго, здесь, в Штатах, давно уже. И если вам интересно, как я училась, где я училась, как я проходила стажировку, как я проходила интервью, внизу в описаниях я прикреплю ссылку на видео, где я рассказывала о себе. Я думаю, вам будет интересно. Пожалуйста, посмотрите. Здравствуйте, Джи. Я хотела бы научиться программированию. Не знаю, с чего начать. Вы не могли бы подсказать мне, с чего мне начать? Заранее спасибо. Насчет этого тоже я снимала очень много видео, с чего начать, что нужно делать. Я даже снимала видео, как нужно выбирать лэптоп для программирования. Какие варианты есть, чтобы научиться, как выбирать курс, если вы решили пойти на курсы. Пожалуйста, посмотрите, подпишитесь на мой YouTube канал и посмотрите все видео, связанные с этой темой. Красота, дейт. Спасибо. Саламатсызбы дептер, сизге кыскача суроо менен кайрылсам болобу дейт. Ошол боюнча сообщение бүткөн. Болот деп жазганымды күтүп жатса керек, эми антип жазганга убакыт керек, ал менен сүйлөшүш керек. Сураныч сиздерден. Сурооңуздар бар болсо, толук сурооңуздарды жазып калтырып койсоңуздар, мен окуп жооп бергенге аракет кылам. Закат боюнча жазыптыр. Ради такого заката стоит учиться, трудиться, работать. Спасибо, что делитесь, дейт. Спасибо. Очень рада, что вас вот такие вот элементарные, красивые видео мотивируют на хорошую жизнь. Я рада делиться, что кому-то это помогает учиться усерднее, заниматься еще больше, хотеть еще все большего. Буду делиться. Очень красивое место. Бардыгына насип кылсын дейт. Айтканыңыз келсин. Бардык адамдар ушундай кооз жерлерди көргөнгө насип кылсын. Кошулам. Ар бир адам көргөнгө татыктуу. Бардыгына буйрусун деген ойдомун. Сөзсүз түрдө ушундай жерлерде жүргөндө ушундай ойлор келет экен. Ар бири көргөн жакшы жерлерди ата-энеңе көрсөткүң келет экен, бир туугандарыңа көрсөткүң келет экен, элдерге бөлүшкүң келет экен. Сиздерге ушу Гавайинин кичине бир бурчун болсо дагы көрүп көзүңөрдү сүйүнсүн деген ойдо видеолорду киргизип атам. Ой силерге жагат деген ойдомун. Аябай жакшы отзывдар келип атат. Айдана, здравствуйте. Я слежу за вами, за вашими видео и рассказами. Очень благодарна за вашу работу и восхищаюсь вами. Я сама мама двоих и думала, не буду успевать работать и за ними смотреть, но вы меня мотивируете. Понимая вашу занятость, хотелось бы получить пару советов от вас. У меня техническое образование, telecommunication and networking с 2007 года. Уже 5 лет не работаю с детьми дома. Хотелось бы внедриться в IT, но не знаю, с чего начать. Посоветовали вы бы курсы, буткемпы в Чикаго? Вот думаю об этом. Если стоит этого, почему бы и нет? Спасибо, жду вашего ответа. Очень классное сообщение. Я рада, что вот такие вот видео мои, да, мой блог мотивирует вот таких вот мамочек. Это означает, что я в правильном направлении, что мои старания и мои успехи кого-то мотивируют и кого-то толкает на хорошую жизнь, кого-то толкает на получить больше образования, улучшить свою жизнь. Это и меня вдохновляет. Я очень рада, что настолько полезны мои советы, хоть это я делюсь опытом, но в то же время это меня тоже очень сильно мотивирует.
Что бы я вам ответила? Обязательно учитесь, у вас все получится. Я знаю очень многих мамочек, которые построили карьеру с 3 детьми, с 4 детьми. На все можно найти время. Главное желание. Верьте в себя. Даже старайтесь хотя бы будущих своих детей. Тем более у вас очень классное образование, очень классное направление. И в Чикаго есть очень хорошие буткемпы. Сначала вам нужно определиться с направлением. Если вы именно хотите пойти по моим стопам, да, по DevOps инженеру, я вам настоятельно рекомендую пойти в Evolve Cyber. Это тоже один из буткемпов в Чикаго. Либо пойти в School 312. Выбирайте между этими двумя. И вы не ошибетесь. А если вам именно нравится вот именно DevOps Engineering, да? А если вы хотите пойти по другим направлениям, есть такие буткемпы, как Saytech, там готовят software-инженеров. Есть Salesforce Developer, там готовят Salesforce-девелоперов, тоже один из таких узких направлений, но востребованных. И оно очень легкое. Есть еще QA-инженеры, тестировщики. Посмотрите, есть такие школы, как DevX, CyberTech, Tectorial, YOL Academy. Вот. Выбор большой, поэтому сначала определитесь с направлением. Если у вас еще будут какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите. Буду рада вам ответить. Саламатсызбы, сиз бардык маалыматтарды кыргызча түшүндүргөнүңүз мага абдан жакты, ишиңизге ийгилик дейт. Чоң рахмат, ушундай каттарга дагы. Кыргызча маалымат аз, ошондуктан кыргызча жазгам деп ар дайым айтам. Блогумдун максаты деген видеодо жооп бергем. Эмне үчүн ушундай. Саламатсызбы, IT тапшыруу үчүн 9дан тапшырса жакшыбы же 11денби? Бул сиздин выборыңыз. Эгерде жогорку билим алам десеңиз, 11ден кийин тапшырганыңыз жакшы. Бирок 9дан кийин деле колледжге тапшырып, колледжде окуп эле окууну токтотуп койбош керек эң негизгиси. Колледжден кийин иштеп баштап, бирок окууңузду улантсаңыз дагы болот. Высшее полное образование алыш үчүн. Саламатсызбы Айдан эже, түз эфир качан кыласыз? Green Card башка тур виза менен Кыргызстандан документ иштерин жасап барсак болобу? Мен азыр Түштүк Кореядамын дейт. Түз эфирди кылып YouTube'га жүктөп койгом. Green Card'га байланыштуу. Green Card деген эмне үчүн Green Card ойнотулат? Ушул суроолордун баарына жооп бергем. Визалар боюнча дагы ошол видеомду көрүп чыксаңыз болот. Саламатсызбы Айдан эже, кандайсыз? Мен сизге суроом бар эле. Мен 1-курсмун. Программист, экономист кесибин тандагам. Кандай деп ойлойсуз? Жамгыр жайт окшойт бүгүн. Мен ушул кесибим менен чет өлкөлөргө сизге окшоп иштей аламбы? Сиз да университетке киргенде кесибиңизди эми окуп баштаганда кыйналгансызбы? Java түшүнбөй, түзө албай дегендей кичине мотивация берип коюңузчу сураныч дейт. Жакшы кесипти таңдаптырсыз? Экономист, программист. Мындай айтканда, аябай көптөгөн жумуштарда иштей алсаңыз болот, консалтинговый компанияларда иштей алсаңыз болот. Эң негизгиси аракет кылыңыз. Башында бардыгы эле кыйналат. Код тилин үйрөнүш мен эч качан жеңил деп айтпагам. Оор, кыйын. Бирок аракет менен жетсе болот, түшүнсө болот. Программисттердин арасында ким жакшы ийгилик жаратат? Бул таштап койбогон адам. 10 жолу кылып көрүңүз, ошо окуган сабакты кайра-кайра алып көрүңүз, 100 жолу кылып көрүңүз. Акыры бир учур келет, түшүнүп каласыз, билип каласыз. Эгерде чынында ушул кесипти аркалап IT жаатында карьера кургуңуз келсе, таштабаңыз. Аракет кыла бериңиз. Башка элдерге салыштырмалуу 2 эсе, 3 эсе көбүрөөк окуңуз. Адамдардын түрлөрү көп болот. Бирөө бат түшүнөт, бирөө кечиrak түшүнөт дегендей. Эгерде жакшы түшүнбөй жатсаңыз, башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк окуңуз деген эле кеңеш бермекмин. Анан мотивация боюнча сиздин келечегиңиз өзүңүзгө мотивация болуш керек деп айтам. Кыялданыңыз, эгерде ушул кесипти бүтүп, чет өлкөдө иштегенде кандай жашайсыз, эмнелерди кыласыз, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат, ошол жөнүндө, жашооңуз жөнүндө кыял
дансаңыз, анан ошо сизге мотивация болот, ошого анан умтулуп баштайсыз. Саламатсызбы Айдан эже, сизди YouTube'дан көп көрөм. Мен атын айтпайын, быйыл университетти аяктайм. Психология факультетинде окуйм, бирок психологияны азыр уланткым келбей жатат. IT-де окуп көргүм келет, бирок IT-ни чет жакта окугум келет. Кыргызстанда эмес, себеби чет мамлекетти көргүм келет. Бирок мен окуумду төлөй албай, ошон үчүн стипендияларды издештирип жатам. Мүмкүн сиз билесиз, кантип стипендиялык программаларга тапшырсам болот IT тармагына, дейт. Жакшы максатыңыз бар экен. Стипендия программалар өтө көп негизи эле. Аны үчүн ресерч жасаш керек. Мен билген Европадагы ар бир эле университет, ошо сиз каалаган университеттин официалдуу баракчаларынан карап көрүңүз. Ал жакта да жазылат. Стипендияга эң негизгиси ошо чет өлкөдөгү университеттерде стипендияга илиниш үчүн TOEFL-ыңыз эле бийик болуш керек. Балыңыз жогору болуш керек. Канчалык бал жогору болсо, ошончолук көбүрөөк процент стипендияга илинесиз. Адан сырткары Бишкекте көптөгөн программалар бар. Ошолорго кайрылып көрүңүз. Сорос фондко барыңыз. Сорос фонддагы жакшы акысыз консультация берет. Анан чет өлкөгө даярдаган азыр көп консалтинговый компаниялар бар Кыргызстанда. Акча төлөп бересиз, бирок алар сизге документ жагынан, программа жагынан жардам берет. Ошолорду изилдеңиз, ресерч кылыңыз, и у вас все получится. Акыркы вебинарым жөнүндө суроо болуптур. Как можно попасть на такую встречу? Очень хотелось бы иметь наставника, как вы, дейт. Иногда определенный бир окуунун студенттери менен кандай десем Zoom'дан встречаларды кылып турабыз. Ошондой жерлерге чакырышат, атайын барып, сүйлөп берип, бөлүшүп билими менен бир нерсени түшүндүрүп берип, суроолоруна жооп бергенге аракет кылам. Акыркы ушундай встреча Аутсанын студенттери менен болду, закрытый группада. Аутсада окуп жаткан, IT багытында окуп жаткан студенттер чакырган болчу, 2 сааттык митинг, встреча кылганбыз. Ошондойлор болсо катышып турам. Эгерде сиздерге да кызык болсо, ошондойлордун бирин дагы уюштурсак болот. Комментарийге калтырыңыз, кааласаңыз бир күнү Zoom'дан ушундай кандай десем, лицом к лицу сүйлөшкөн бир баарлашуу жасасак болот. Жардам сурагандар аябай көп, аларды окубай эле коеюн. Үй бүлөбүздүн атынан колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Определенный бир долбоорлор аркылуу, определенный бир non-profit деп коет го, организациялар аркылуу, элим барсыңбы сыяктуу ошондой аркылуу жардам беребиз. Саламатсызбы, мен Кыргызстандан жазып жатам. IT тармагына аябай кызыгам. Кантип окусам болот? Сураныч жооп жазып совет берип коюңузчу. Аябай кызыгып жатам, бирок кантип үйрөнүштү билбей жатам. Жооп берип коюңузчу. Аябай кубанат элем дейт. Бул суроолордун баарына мен YouTube каналымда жооп бергем дагы. Эмнеден башташ керек, кантип башташ керек, эмнени тандаш керек, сизге YouTube'дун ссылкасын эле жиберип койсом туура болот деп ойлойм. Ошол жактан бардык маалыматты көрө алсаңыз болот. Саламатсызбы? WhatsApp номериңизди алсам болобу, дейт. Жок, болбойт. WhatsApp номеримди эч кимге бербейм. Ал WhatsApp көбүнчөсү бул Кыргызстандагы туугандар менен, үй бүлө менен байланышканга эле колдоном. Суроолоруңуз болсо, ошол жака жазыңыз, же болбосо комментарийге жазсаңыз болот. Эгерде личный вопрос болсо, анда DM, direct message жазыңыз. Кандайсыз, Айдан эже? Сиздин прямой эфириңизди көрүү аябай чоң мотивация алдым. Рахмат. Мен дагы IT тармагына аябай кызыгып жатам. Өзүм 4-чү курсмун, программист, мага багыт берип коюңузчу, кандай программаларды өздөштүрүшүм керек, дейт. Бул суроого жооп бергем. Эмнеден башташ керек, кандай программаларды үйрөнүш керек деген. Эми бир DevOps направление боюнча болгондо мен конкретный программаларды айтып бермекмин да. Terraform, Ansible, Chef, Kubernetes, Docker, буну тигини Jenkins'ти үйрөн деп. Программист болуш үчүн эми аны үчүн изилдеш керек. Ар кандай фреймворктор бар.
ар кандай инструменттер бар программисттер колдонгон. Мен программист болбогон үчүн мындай суроого мындай так уверенно жооп бербей эле коеюн, туура эмес болуп калбасын. Изилдеп көрүңүз, мен дагы изилдеп көрөйүн, балким бир видео ушул тууралуу чыгарам. Программисттер кандай инструменттерди колдонот, кандай программаларды колдонот, кандай фреймворкторду билиш керек, ошол жөнүндө мындай кеңири бир видео чыгарсак болот. Саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? ITге тапшыруу үчүн ОРТден канча балл алуу керек жана университетте бюджетке окуса болобу? Бюджетке окуса болот, канчалык жогору балл алсаңыз ошончолук жакшы деп айтмакмын. Азыртадан даярданыңыз. Эгерде ITге тапшырам десеңиз, предметтик тест катары математика менен физиканы тандасаңыз болот. Ушул менен бүгүнкү суроо жоопту жыйынтыктасак болот. Бардык суроого жооп бергенге аракет кылдым, жетишпей калдык. Жооп бере берсем убакыт өтүп бара берет экен, өтө узун видео болуп кетет. Буюрса дагы жарымына башка видео тартып жооп бергенге аракет кылам. Эгерде суроолоруңарга жооп бербесем, башка суроо жооп рубрикасынан издеп көрүңүздөр, балки көп суроолорго уже жооп бергем. Ошондуктан рахмат видеону көргөнүңүздөргө. Суроолор болсо жана сунуштар болсо ылдыйга комментарийге калтырыңыз. Эмне жөнүндө билгиңиз келет, кандай темадагы видеолорду көргүңүз келет, көбүрөөк IT багытында видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Барыңыздарга рахмат, көрүшкөнчө.